Арыбаңыздар туугандар, убакыт студияга барып тартканга такыр жок, жумуш көп. Базар күнү үйдөгү жумуштар, жумушчу күнү негизи жумуштар, YouTube каналды мындай кармап турганга, ага видеону регулярдуу түрдө чыгарып турганга тынч бир бөлмө керек да, тынч, баягы шашылыш анча эмес, ушундай бир бөлмө керек. Ансыз албетте машинеге тартканга туура келет. Бул эфирде эмнени сүйлөгүм келет? Бул деген дүйнө жүзүндөгү биз деген азыр уктап отургуча, биз деген азыр баягы той-пой, аштан баш бошобой, ушу түн ичинде деле угуп калам, салют таратат кээ бир учурда. Ошондой майрам шаң шөкөт бар окшойт бизде, эмгиче элибиз ойгон элекке окшойт деп сезиле берет мага. Анткени ошо Кытайда мисалы үчүн ушу Unity 3 роботтарды жасай башташты. Unity 3 роботтор болсо жарбагырлар автоматта атканга үйрөтүшүптүр аларды. Эми алар автоматта атат, алардын иттери чолгундоо кылат. Реалдуу убакта, азыркы мында болуп жаткан убакта өз кезеги менен, тез кезек менен маалыматты командалоочу борборго тез жеткирип турат. Бири-бири менен Wi-Fi менен байланышат экен, ошо бири-бирине Wi-Fi берип турат. Ошон үчүн эгерде интернетти өчүрүп салсаң, рэп күйгүзсөң, алар баары ички өзүнүн ичара peer-to-peer контакт менен ушундай байланышып турат экен. Жана ушул роботтор деген жалпы өзүнүн мисалы үчүн кандайдыр маалыматтык системасы бар экен. Ал маалыматтык системада бир робот эмнени көрсө, бүт роботтор ошону көрөт да. Ошон үчүн бир робот буйрук калса, башка роботтор да дал ошондой буйрукту алып туруп, өзүнүн ишин жасай алат экен тез арада. Дал ошондой эле мисалы үчүн ошо Boston Dynamics'тен Atlas деген роботтун ички мээсинде дал ушундай жасалма акылында ушундай жасалган Orbita деген, Orbiter же Orbita деген жасалма акыл желе бар экен. Ошол желенин ичинде мисалы үчүн бир роботту бир нерсеге үйрөтсөң, ошол желедеги бүт отурган роботтор ошол нерсени үйрөнөт да тез арада. Дал ошол Unity 3 да ошондой Кытайдыкы. Unity 3'нин баасы мисалы үчүн $7,000 $15,000 чейин болот. Азыр кээ мындай такыр үйрөнбөгөн, эчтекеге маалыматы жок, таза өздүк запчасттарын жасашы $3,000 тегерегинде деп жатат кытайлык туугандар. Албетте $3,000 тегереги болсо, ага кошумча запчасттар, атайын материалдар менен кошо жыйнап чыкканда, ошо бир топ эле чыгат экен, $15,000 чейин барат экен. Эми элестеткиле, $15,000 бул бир баягы колдо жарым мөөнөт болгон унаанын баасы да. Бул эмнени билдирет? Бул деген мисалы үчүн кытайлар ушундай да миллиардтап жасай алат да. Миллиардтап билбейм, бир аз кымбатыраак болуп калат окшойт, кыйыныраак болуп калат, бирок миллиондоп жасай алат. Элестеткиле туугандар, эми бул роботтор автомат менен аталат биринчиден. Экинчиден ушул роботтор элестеткиле жалпы ошо тез үйрөнөт, жаңы кесиптерди тез үйрөнөт. Автомат менен атат, тинтүүнү жасайт, мисалы үчүн ошо чоң тоо этектерине отуруп алып кайтарат, тоо этектеринен карайт. Ошо мисалы үчүн индиялык туугандар Пакистан менен Индиянын ошо жана Кытайдын 3 чек ара биригип кеткен жеринен байкашыптыр тоо арасында. Эми ошо Unity 3 роботтордун аскердик түрлөрү адамдардын ордуна ошо тоо этектерине туруп алып карайт экен, байкоо салат экен да мисалы үчүн. Жана эгерде карасак, адам үшүбөйт, адам шамалдан баягы тишин бир тиши экинчи тишине кагып ушинтип титиребейт, оор жумушту кылбайт. Эми мунун баарын ушул роботтор жасап атышат чек арада. Элестеткиле, индиялыктар ушундай видеолорду көрсөтүп атышат. Индиялыктар күлүп атышат, кат кырып ушу 1,5 метрлик робот турат тиякта деп. Бирок бул мен күлбөйт элем алардын ордуна. Бул деген өтө мындай кооптуу нерсе да, мындай туугандар. Эми Кытайга мисалы үчүн Кытайда бала төрөлөр аябай азайды дейт, бирок ушундай роботтордун армиясы менен жумушта жасаса болот. Баланы кааласаң төрөйсүң, кааласаң төрөбөйсүң, кайсы бир деңгээлде калк санын кармаса болот, бай калктын санын. Калган кара жумуштун баарын ушул роботтор жасамай болду. Биринчиден, экинчиден дал ошо аскердик маселелерди дагы ушул роботтор чечмей болду. Элестеткиле, бүгүнкү күнү ушул роботтор боюнча лидерлик номер 1 Кытайда, номер 2 АКШда. Инновациялар боюнча ошо жаңы нерселерди жасап, жаңы нерселерди ойлоп таап, болбогон мурун нерселерди аны ишке киргизүү дагы эле АКШнын колунда десек болот. АКШ ушун менен көп нерсе жасайт. Бирок өндүрүштүк күч
миллиондоп ушундай роботтарды жасаганга жөндөм Кытайдын колунда да. Элестеткиле ушундай роботтардын мисалы үчүн бир тобу барып эле Тайваньды басып алат да жеңил. Бир да Кытай жоокердин каны төгүлбөй жалаң темир тарсак. Темир тарсакка эмне анын бир колун атып салсаң ал ата берет экинчи колу менен. Маселе жок ага. Аны бирин өлтүрсөң $15,000 минус кетти баланстан. Ошол эле экинчи $15,000 робот контейнерден болуп самолеттон ыргытылып түшүлө же кеменин же суунун астынан чыгып алабы ушуну атайын суу астындагы жүргөн кемелердин контейнер кемелер менен. Ошондо ушул робот элестетсеңер интернеттин өчүрүп койсоң алар бири-бирине интернет берет да, Wi-Fi берет кадимкидей. Ошон үчүн бири-бири менен байланышып баары бир ошол интернет сыяктуу тармакты орнотуп коюшат керек болсо. Ошону рэп менен ала албайсың, газ ыргытсаң, биологиялык жанакы бактерия ыргытсаң өлбөйт, элестеткиле. Жардырсаң контузия болбойт, жардыруу толкуну, жарылуу толкуну каяка жетсе ошол жерден роботтордун баары өлүп калышат. Ал эми ошол толкун жетпеген жакта роботтор эчтеке болбойт да, контузия болбойт. Андагы материалдарды өзгөчө башта жасап койсоң, мисалы үчүн титан колдонсоң, алтын колдонсоң, бул деген -60 градус, -100 градуска чейин ушундай суукта иштей алат. Мисалы үчүн Эверестте -60 -63 Эвересттен деле аскердик операциялар жасай берет. Эгерде материалдарын жакшылап жасасаң, суудан контакт болбош үчүн жана чоң басымды чыдаш үчүн ушундай кандайдыр бир аракеттер жасасаң, ал деле алтын материалдарды, ошол күмүш материалдарын колдонуп туруп, платина, башка ушундай кымбат материалдарды колдонсоң, анда элестетсеңер булар деңиз астынан деле эчтеке болбойт. Деңиз астында, чоң басымдын астында сүзө берет, эчтеке болбой эле мындай эле ишин жасай берет да, элестеткиле. Ошон үчүн бул робот суунун астынан басып келип деле, мисалы үчүн кол сала алат да керек болсо. Албетте шамал айтпай эле коеюн, күн нурун айтпай эле коеюн, эми күнгө баягы ысыса, процессорлор ысып кетер. Бирок баары бир мындай ага деле чыдайт да, ага да чыдачу материалдар жасаса болот. Кытайлар ушунун үстүнө иштеп атат. Кытай биздин боордош, туугандаш, биздин чек аралаш. Эгерде эртеси күнү биз жакпай калсак, бизге ошо аскерди жибергендин эмне кереги бар да? Кытайлар өзү биз менен сый жүрө берет. Бизге ошол темир тарсакты жиберип салат да бир заматта. Эгерде ошондой гипотетикалык абал түзүлсө. Элестеткиле кандай бул нерсе? Эми менде мындай суроо да, мен деген ушуну көргөндө эле өтө ушундай ушуну кыргыз мамлекетибизге каалап кеттим да, ошо биздин армияга ушул темир тарсак, акылдуу темир тарсак келиш керек да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Бир жолу бар бул кытайлар менен чоң келишим түзүп туруп Кытай армиясынан аналарды алса болот да. Бирок элестеткиле Кытай бир да мамлекет эч качан өзүнүн куралын, стратегиялык куралын бөлүшпөйт. Биринчиден, экинчиден бөлүшсө дагы бир аз жаманыраак кылып коет, жана ичиндеги ошо көзөмөлдөө аспаптарын сактап орнотуп атайын берет да. Ошонун аркасы менен мисалы үчүн Дональд Трамп бир кездерде F-35 жана башка ошо куралдарды өнөктөштөрдө сатканда бир сөздү айткан: эгерде бизге каршы ушул куралды колдонсоңор, биз деген ушул Вашингтондон отуруп эле өчүрүп коебуз дейт да, ошонун ичиндеги бүт куралдарды. Бир кездерде дагы ирандыктар Орусияга каршы ушундай сөз айтты эле. Баягы израилдиктер F-35 менен биздин ошо өлкөлөргө соккондо, силер деген ушул системаларды атайын бизге экспорт кылган С-404 өчүрүп койдуңар дейт да. Эми орустар айтат, жок, биз андай кылган жокпуз дейт. Башка кээ бир серепчилер айтат, кээ бир маалыматтар боюнча балким дейт, Израилге ошо дистанциялык же болбосо чоң аралыктан ички башкаруучу же блоктоочу системалардын коддорун алып алышкан дейт израилдиктер. Ошондуктан Ирандын баягы С-400 мисалы үчүн куралдарын өчүрүп койгон дейт да. Ошол самолетторго туруштук берсин деген абалда деп айтып атышат да. Ошондой серепчилерде сөздөр жүрөт. Албетте Израиль көп нерсе жасаганы белгилүү, ушундай хакер болуп туруп, ушул системаны сындырып, ушул системаны иштетпей койгону деле белгилүү. Ал нерсе болгондур. Эми элестетели кытайлар деле бизге ушундай роботту сатса, эгерде мисалы үчүн кытайларга бирдемке деп жакпай калса, ушу килейген биз сатып алган армия темир тарсактан турган бир заматта токтоп калат да, мисалы. Же болбосо бизге кайрылып күч колдонуу жагындай кылат. Ошондой болушу мүмкүн. Ошон үчүн менде бир суроо:
Балдар ушул система жасалды, эми өндүрүштүк системалар Кытайда муну миллиондоп жасап баштады. Бүгүнкү күнү сыноолор өтүп атат, сыноолор ийгиликтүү өтүп атат. Гроктон сурасам, бул жасалма интеллект жасаган видео эмеспи деп сурасам, Грок айтат, жок, бул Синьхуа жана Xiaomi Жибао гезиттерине чыкканда жана CCTV Кытай расмий каналдардан бул нерсени көрсөтүп чыгышты дейт. Бул азыр аябай чийки ушундай аскердик машыгуулар деп айтты, бирок кезек келет, ушул чийки аскердик машыгуулардын негизинде алынган маалымат менен оңолгон мындай мыктылатылган ошо темир тарсактар, роботтор чын эле согушта колдонула башташат. Жасалма интеллектти ичине салып койсо, өзүлөрү дагы мисалы үчүн кишини командиргин башын оорутпайт да, командирге маалымат берип туруп, чечим чыгар, атайынбы атпайынбы, бул жерге басайын баспайм дебей эле командир айтат, жасалма интеллектке сага буйрук берем дейт, ушул жерди ал дейт, канча сага робот керек болсо ошо колдон, канча ресурс керек болсо колдон, деп коет, бүттү, контроль сенде деп коет. Жасалма интеллект калган иштин баарын өзү жасап коет. Генерал болсо барып шаң шөкөт кылабы, мончого түшөбү же уктайбы, же тамак ичеби, же көңүл ачабы, эмне кылат, анан эртеси күнү келет, жасалма интеллект дагы айтат, баланчанчы аймак толук колго алынды деп маалымат берилет, отчет берилет, жана дүйнөлүк жаңылыктардан албетте жыйынтыктарын дагы көрөсүң. Ушундай болушу ыктымал болуп жатат азыркы келечектеги аябай жакын келечектеги согуштар. Эми менде суроо да, эмнеге биз ушуну жасай албайбызбы? Эгерде Кытайлар жасай алса, ушу америкалыктар ойлоп тапса, Кытайлар аны өндүрүшкө салса, биздин деле мамлекет стратегиялык түрдө ушундай нерсеге көңүл бура алабы? Биз деген элибиз ушундай ойгонуктуу шаң шөкөттөрдү жасабай, ушундай өндүрүштүк линияларды иштетип, ушундай роботторду ишке киргизе алабы? Ушундай роботтор тынчтык кезинде, мисалы үчүн, айыл чарба иштерин жасай алмак, айыл чарбачылыкта кара жумушту жасамак, мисалы үчүн өз колдору менен ошо чөптү отоп да, мисалы таптап, албетте. Мисалы үчүн, ошол эле курулушта кара жумушту жасап, бүт кара жумуштун баарын ушулар жасамак, тынчтык абалда, согуш абалда бир заматта эле булар программа 1 секунда ичинде жүктөлсө, заматта эле булар ушундай эмени алмак. Контролду алып туруп, заматта эле согушка киришмек да, куралды колуна кармап алып эле, же болбосо өндүрүштү уюштурмак керек болсо. Ошон үчүн менде бир эле суроо, туугандар, биздин кишилер, биздин кыргыз мамлекетибиздин жарандары, жаштар ушундай бир армияны жасабайлыбы, туугандар? Ушундай балдарды үйрөтпөйлүбү инженерлик окууга, робототехникага, ушундай системалык жасалма интеллектти жасаганга, жана ошон кандайдыр бир стратегиялык ички мамлекеттик долбоор жасап, ушундай өндүрүштү баштабайлыбы? Ушундай роботтор жайнаш керек бизге. Өзүбүздүн баягы Made in Кыргызстан, Кыргызстанда жасалган дегендер болуш керек да, кыргызча программалык тили менен, кыргызча жасалма интеллект болуш керек өзүнчө код менен. Биздин жетин тоодо 50 миллиард тонна алтындан да кымбат темир турат да, темир бар. Элестеткиле, ошол темирден ушундай роботтордон миллиондогонду жасаса болот да, бир гана ошону жасоочу линиялар керек, программалоочу атайын жабдыктар керек. Эң негизгиси бул тапта, эми кийинки тапта жасалма интеллект анын баары жасап калса, адамдын кереги барбы жокпу деген суроо туулат, бирок азыркы тапта бизге акылдуу адамдар керек. Акылдуу, мындай демилгелүү, мындай жеңил жумушка кирише алган, ыктуу, мындай шыктуу, тың кишилер керек да. Бул эң негизги биздин өлкөбүздүн байлыгы болот. Ушундай кишилер ушуну уюштуруп башташ керек. Анын аркасы менен бизди коргонуу мүмкүнчүлүгүбүз өсүш керек да. Ушундай асманда учуучу дрондор, баллистикалык ракеталарды кармоочу ушундай баллистикалык системалар жана жер үстүндө болсо ушундай сыяктуу дөңгөлөктөлүү же адам өңдүүлүү роботтор да. Ушундай бизге керек. Ошо туугандар, пикириңерди жазгыла, оюңарды жазгыла комментарийге. Силер менен Шаршеев Искендер болду. Ол деген экономист жана саясаттануучу, кесипкөй саясаттануучу. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.